Аллах айтып атпайбы, короз кыйкырса, значит жанында периште жүрөт, дуа кылгыла деп. Эшек кыйкырса, значит шайтан жүрөт, Аллахтан жардам сурагыла. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айткыла деп атпайбы. Эми эшектин көзүн текшерсем, азыр техника, наука, исследование көпкө жетип калды го. Эшектин көзүн текшерсе, эшектин көзү инфракрасный лучты көрөт экен. Шайтан жиндар оттон жаралган. Тооктун көзүн текшерсе, тоок ультрафиолетти көрөт экен. Периштелер нурдан жасалган. Эми ошол бул природный будильникти Алла Таала ошол эрте менен багымдат да, ар бир адамда 8 периште болот да, 4 күндүз, 4 түнчүндө 4 миллион периште түшөт, мисалы Бишкекте 1 миллион адам жашасачы, 4 миллион периште асманга көтөрүлүп кетет да, смена караула деп коет да. Ошондо 8 миллион периштени көрүп, коростор кыйкырат да, багымдаттын убагындачы. Будильникте булчу туруп намазыңарды окугула деген. Бул дагы Аллахтын бир берген бир белеги да. Эми ошол будильниктерди истреблять этиш үчүн жанагындай методдор менен көз ачтарды колдонуп, короз алып кел, анан кара короз алып келди, анан байкуш будильниктерибизди өчүрүп атат да. Ал өзүлөрү билбейт аны. Мен эми конечно мындай причиналарын ойлоп көрүшүм керек, чтобы вот так подумать. Ошондой. Кызык экен. Сиз таң калдыңызбы, Качок мырза? Таң калып албайт. Эми бул ошондой эле. Эми мен ойлоп тапкан жокмун да. Туурабы? Эшек кыйкырса шайтан жүрөт деген барбы? Билесиз? Анда укканбыз да, мындай айтып атпайсызбы, логика салып көрсө чындап эле. Эми аны мен баягы ошол бирөөдөн укканымды, билгенимди ошону Курандан, хадистен изилдейм да.